Сот Равшан Жээнбековду бошотуу чечимин чыгарды. 1-май райондук соту Кой Таш окуясы боюнча айыпталып абакта жаткан саясатчылар Равшан Жээнбековду тергөө абагында кармоо тууралуу бөгөт чарасын узартпоо чечимин кабыл алды. Жаңы жазык процессуалдык кодекске ылайык соттук териштирүү учурунда айыпталуучуну 1 жылдан ашык тергөө абагында же үй камагында кармаса болбойт. Эми 27 декабрда номер 1 тергөө абагында отурган Равшан Жээнбеков бошотулушу керек. Кой Таш окуясы боюнча үй камагындагы башка айыпталуучулардын дагы бөгөт чарасы узартылган жок. Булар Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаевалар. Фарид Ниязов Кой Таш окуясы боюнча бошотулуп, Октябрь окуясы боюнча айыпталууда. Жаңы кабыл алынган кодексте 2 декабрдан тартып күчүнө кирди. Ага президент Садыр Жапаров 28 октябрда кол койгон. Булак репортер чекитке ийже. Жогорку кеңештин жаңы депутаттарына мандат тапшыруу убактылуу токтотулду. Жогорку кеңештин жаңы шайланып келген депутаттарына мандат тапшыруу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 22 декабрда өткөн маалымат жыйында айтты. Маалыматка ылайык шайлоо боюнча сотто бир нече арыз каралып жаткандыгына байланыштуу БШК мандат тапшырууну убактылуу токтоткон. Сотто биз кабыл алган чечим боюнча 3-1 мандаттуу округ боюнча дагы иштер каралып жатат. Ошого байланыштуу жогорку кеңештин депутаттарын каттоо маселесин биз убактылуу токтотуп турабыз, деди Шайылдабекова. Буга чейин 23 декабрда жаңы депутаттарга мандат бериле турганы айтылган. Ал эми 22 декабрда жогорку кеңештин 6-чакырылышынын иши соңуна чыгаары кабарланган. Булак супер чекитке ийже. Акылбек Жапаровдун туура эмес жүргүзгөн саясатынан улам азыркы бийликке элдин нааразычылыгы күн санап өсүп жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Акылбек Жапаров демилгелеген салык саясатын кайра карап чыкпасаңыз чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө оор болгону турат. Мисалы, мурда ишкерлер орточо 2000 сомдук патент менен иштеп келсе, азыр аны жоюп кассалык аппарат киргизгени атышат. Кассалык аппарат менен иштеген ишкерлер эми соцфондко деп 2600 сом, андан сырткары аппарат менен иштегени үчүн 450 сом төлөп баш аягы 3000 сомго чыгат. Ага кошумча саткан товарында НДС деп отуруп, айына 5-6 миң сомго чейин чыгат экен. Ошентип 2000 сом салык төлөгөн ишкер 5000 сом төлөй турган болсо, албетте ишкерлер нааразы болот. Мына уже 22 декабрда Бишкектеги Таатан базарынын соодагерлери көпкө күттүрбөстөн митингге чыгышты. Эгер бул маселе жакын арада каралбаса, нааразычылыктар күн санап өсө бере турган болуп калды. Мирлан Кулбаев. Максат айылындагы окуя боюнча УКМКнын түшүндүрмөсү. УКМКнын чек ара кызматы Баткен облусунун Максат айылындагы кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу тууралуу маалымат таратты. Буга чейин тажик аскерлеринин ок чыгаруусунан суу ташуучу унаанын 47 жаштагы айдоочусу жабыркаганы кабарланган. Алдын ала маалыматтар боюнча Лейлек районундагы Максат жаштык унаа жолунда Кыргызстандын жараны КамАЗ унаасын айдап бара жаткан. Ал жол кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесин бойлой өтөт. Айдоочу арыктан суу алуу үчүн токтогон. Ошол учурда анын жанына 3 тажик аскер кызматкери келип, унаасына отуруп, Тажикстандын аймагына өтүүнү талап кылышкан. Айдоочу тажик чек арачыларын унаасына отургузуп айдап бараткан. Айдоочу көңүл бурдуруу үчүн жолдо келе жаткан башка унаанын жолун тосуп, тажик аскерлери тарабынан кармалганын айтып кыйкырганга үлгүргөн. Ал учурда тажик чек арачылары унаадан түшүп, айдоочу андан ары кеткен. Бирок тажик аскер кызматкерлери КамАЗга 3 жолу ок чыгарышкан. Айдоочу айнектин сыныктарынан майда жаракат алган. Учурда Лейлек тилкеси боюнча Кыргызстандын чек ара өкүлдөрү менен Тажикстандын Ганчин тилкеси боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө. Окуя болгон жерде жагдайды тактоо үчүн чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев жүрөт. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Калмаматов аймактар аралык кастыкты козутканы үчүн кармалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты козутканы үчүн кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. УКМК тараткан билдирүүгө таянып карасак, Бактыбек Калмаматов социалдык тармактагы баракчалары аркылуу
аймактарды жикке бөлүп жүргөн. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 1-бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу менен иш козголгон. УКМК тарабынан туруктуу негизде улуттар, аймактар жана диндер аралык негиздеги ар кандай көрүнүштөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук органдары тынчтыкты жана ынтымакты бузган адамдарды аныктоо жана тастыктоо максатында интернет мейкиндигине мониторинг жүргүзүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Калмаматов топтолгон далилдердин жана тиешелүү экспертизанын корутундусунун негизинде камакка алынганын, анын баш коргоо чарасын 1-май райондук соту 48 сааттын ичинде аныктай турганын кабарлашты. Булак, Марал ФМ, Чекит КЖ. Кара кечеде чыр чыгып ок атылганы айтылууда. Кара кече көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараат алганы айтылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы муну азаттыкка ырастады, бирок себеби жана жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова абал жөнгө салынып, жумуш уланып жатканын билдирди. Кара кечеде кезек күтүү маалында айдоочулар менен Альфанын кызматкерлеринин ортосунда түшүнбөстүктөр болгон экен. Абал жөнгө салынды. Учурда бардыгы штаттык режимде иштеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жергиликтүү милициядан маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Кара кече кенинде 1 апталык тыныгуудан кийин 20-декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кыргыз көмүр тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15-декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Буга чейин Кыргыз көмүрдүн Кара кече филиалынын Альфанын 12 аскери кайтарып жатканы белгилүү болгон. Көмүр кенинде кезекке байланыштуу мурдада чырлар катталган. 28 августта көмүр ташыган айдоочулар менен жумгалдыктардын ортосунда жаңжал чыккан. Келишпестик ок атууга чейин жетип, айдоочуга кол салгандар таптырбай кеткен. Булак, Азаттык, Чекит.орг. Эси келсе бесин бер дегендей 29 май 2008 жылы спикер өз ыктыяры менен арызын жазып, мандатын тапшырып кеткенин баарыңыздар билесиздер. Кыргыз үчүн күйгөндөр же күйүмүш болгондор алгач нукура кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөнгүлөчү. Силерге спикер деген мандат керек болсо, бир учурда мага мандат эмес, кресло эмес, мага эл керек деп кызматын тапшырып кеткен Мадумаров ушул күндө да карапайым эл менен чогуу. Учурда баары кресло талашып спикер боло калайын деп күн өткөрбөй тымызын аракетин көрүүдө. Что такое политика? Мына ушул суроо спикерликти тапшырып кеткен күнү 29 май 2008 жылы Мадумаровго журналисттерден берилген. Мадумаровдун жообу: политика — это как женщина, не знаешь, когда захочет, не знаешь, когда выгонит деп жооп берген эле. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө политика так хочет Мадумарова болуп турганы же вооруженным взглядом айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Калдарбек Омокеев. Татандын соодагерлери Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Бишкек шаарындагы Таатан соода борборунун соодагерлери жаңы салык кодексине каршы Ак үйдүн алдында митингге чыгышты. Алар кассалык аппараттарды койдурбоо талабы менен чыгышкан. Ушул тапта салык кызматы кассалык аппарат колдонбогон үчүн айыппул салып жатыптыр. Андыктан бул кадамга нааразы болуп, кайрадан эле патент ыкмасы менен иштөөнү суранышууда. Анткени кассалык аппараттан салык чоң болуп кеткенин жүйө келтирип жатышат. Бүгүн жогорку кеңеш дал ушул салык кодекси боюнча мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Салык кодекси жаңы жылдан баштап иштей баштайт. Жылдык кирешеси 8 миллион сомдон ашпаган ишкерлер үчүн патент системасы жоюлуп, кассалык аппаратка өткөн. Булак.ком, Чекит пресс. Бактыбек Калмаматовдун үйү тинтүүгө алынууда. Оппозициячыл жаш саясатчы Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камакка алынган. Көп өтпөй анын үйү тинтүүгө алынганын адвокаты Айым Камчыбекова айтып чыкты. Эске салсак, Улуттук коопсуздук комитети Калмаматовго расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты, араздашууну козутуу беренеси менен айып такканы айтылууда. УКМК бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Булак, Чекит КЖ.